Анан дагы айтам, биз журналистиканын деңгээлин көтөрмөйүнчө, жана татапата деген жана журналисттерден тасаланмайынча, шикунун деп окуп атат, мына 3 күндөн бери шикунун деп окуп атат. Мына шос болуп атат. Шаңкай кызматташтык уюмунун деп эле айтса өлөбү? Кечээ мага Өскөн Козубаев деген бир жакшы агам бир абдан жакшы сөз айтып кетти. Мырза деген сапаты бар эле деп бир Маметаев деген агай жөнүндө сүйлөп атыпчы. Даана кыргыздын мырза жигит эле депчи. Анан ошонун ичинде сөз кыстарып мени жайлап кетип атат. Силер журналисттер мырза деген сөздүн баркын кетирип салдыңар дейт. Балаңдын баласынан кичинекей тисеңден келген кыз дейт, маңдайың отуруп алып, сен айтат дейт, Өскөн мырза деп айтат дейт. Элестетип көрбү кичинекей кыз атасынан улуу кишини мырза деп кайрылып атканын. Анын мырза экенин кайдан билет ал кызчы? Кыргыз болобуз деп атып, тамтаңдап кээ бир сөздөрдү бузуп салдык. Заманбап эле дей беребиз. Заманбаптын эмне экенин билбеген нерселер бар. Анан өзүңүз мына ойлонуп көрүңүз, шикунун деп окуп аткан журналисттен эмнени күтсө болот? Шику эмне экенин билбеген да журналисттер бар. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүнгөн. Суфлерду алып койсо, өзүнүн атын таба албай тамтаңдап башка атты айтып калган журналисттер бар. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүнгөн келип атат. Ушу журналисттерге кандай кеңеш айтасыз азыркы? Мен кеңеш айткыдай айтканды жаман көрөм. Жок, сиз ушундай деңгээлге жеттиңиз, айтып коюшуңуз керек сөз. Журналист өзү менен өзү иштесин. Эгер журналист болом десе. Журналист жаза билсин, сүйлөй билсин. Өкөнө тең өзү жооп бере билсин. Журналист деген мына Туйгунал Абдырайымов деген Чүйдүн областынын губернаторун алып таштады. Бир журналистти кагып койгондугу үчүн. Сенин кебетең мага жакпай турат деп. Жакпаса жакпайт деп айтат да. Ал журналист идеалдуу эле журналист эмес экен, мен көрдүм мынакей. Анан аркасынан иттей ээрчеп эле арсылдап үрүп, анан суроо берсе, ал деген чиновник, ар кимдин кыялы ар кандай, мүмкүн анын ошо кездеги акыбалы башкачадыр, көз карашы башкачадыр, психологиясы башкача болуп тургандыр. Сен жакпай турасың деп койгон үчүн мына чуулдатып атып анан алып тынды. Ал Туйгунал Абдырайымов андан эч нерсе болбойт. Бирок журналисттин этикасы болуш керек да. Кайрылуунун этикасы болуш керек. Иттей ээрчип алып, моминтип микрофонду кармап алып аркасынан ээрчип сурайт моминтипчи. Ой, ал маданиятка жатпайт. Андай эле экенсиң, петеличканы тагынып, андай эле өзүнүн дараметиң жетчү киши болсо, эгер сени сүйлөшкөн киши сени сыйласа, сени менен кошо басат. Ал сени карабай туруп тамтаңдап лестницадан астына карай басып чуркап кетпейт, же залга кирип кетпейт. Сени сыйлаган киши менен кошо басып эле петеличканы тагынып эле, же колуңа петеличканы кармап эле, агай могу жерде кандай дейсиз деп сурап эле, акырын алып коюш керек дагы, жакшы жылуу комментарий менен узатып коюш керек. Экинчи нерсе бар, журналистика деген. Бетке бежели косметиканы сыйпап алып, суфлерго даяр текстти жазып алып, анан тикилдеп окуган журналист эмес ал. Ошол журналистти сынаш үчүн суфлерди алып койчу, айтып атпаймынбы? Башынын ордуна бутун айтып калган журналисттер бар. Окуйлар болгон, некрологду окуп атып аркасынан кыялдары орундалат деп күлгөн журналисттер болгон. Ошон үчүн журналистика азыркы күндүн жүзү. Азыр журналисттер баягы ит талагандай талап атып, кээ бир жактарды абдан жакшы жактарды дагы позитив жаратып атат, жаман нерсени да жаратып атат. Антип чуулдаган иттин тобуна айланбашыбыз керекпиз. Журналистиканын маданиятын көтөрүш керек. Этика болуш керек. Элементардык адамгерчилик болуш керек. Маданияттуу суроо болуш керек. Маданияттуу комментарий болуш керек. Журналист эч убакта мен момундай болуш керек деп мен кесе айтууга акым жок. Мен болгону комментарий гана берүүгө акылуумун. Тигил же бул окуя жөнүндө көз карашымды айтууга, кесе айтууга акым жок. Себеби ал менин мамлекеттин тагдырын журналист чечпейт. Ал окуяны комментарий кылып, эл менен ошол окуянын ортосундагы ортомчу байланышты камсыз кылуучу нерсе журналист. Журналисттер өзүбүз менен өзүбүз иштебесек, мына Орекил мен айрыкча окуу жайлардын ректораттарына, деканаттарына, мугалимдерге, өзгөчө кыргыз тил адабияты мугалимдерине, журналистиканын мугалимдерине кайрылат элем. Караңыздар, кимдерди даярдап коомго берип атасыздар. Петеличканы тагынып алып эле оосунан эмне келсе, же болбосо аркасындагы киши эмне текст, заказной передача деген сөз чыкты азыр. Эмнени жазып берип айт десе, туайт деген итти баланча жака туайт десең, ит барып басып калат го. Мына ошол итке айланбашыбыз керек журналисттерчи. Журналисттин өзүнүн көз карашы болуш керек. Мен ой-ойрок айтып атам, бирок кесиптештерим туура түшүнсүн.